Москва шаарынын тургундары Қазақстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Орусияда иштеген 5000 иммигрант Бишкектен жардам сурады. 2024 жылдын 6 айында Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын 4700-ü эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен жардам сурап кайрылды. Аталган мекеме Facebook'ка жарыялаган маалыматка ылайык мигранттар өз укуктарын коргоо үчүн көмөк сурашкан. Алардын арыздары министрликтин Москвадагы өкүлчүлүгүндө каттоого алынган. Министрликтин өкүлдөрү жарым жылда кыргызстандык мигранттардын укуктарын коргоо боюнча 25 сот отурумуна катышкан. Ошондой эле 239 кишинин иши боюнча Москвадагы полиция бөлүмдөрүнө барганы белгиленген. Андан тышкары адистер башка шаарлардагы убактылуу кармоочу жайларга жарым жылда 9 жолу каттап 160тан ашуун кыргыз жараны менен жолугушуу өткөрүлгөн. Расмий маалыматта аларга адистер кеп кеңеш берген айтылат, бирок канча кишиге жардам көрсөтүлгөнү белгиленген эмес. Орусияда соңку учурда миграциялык талаптар күчөп, чет элдиктер иштеген жана жашаган жерлерди текшерүүлөр, рейдтер күчөгөн. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Азаттыкка билдиргендей, 2024 жылдын 4 айында 282 кыргызстандык Орусия Федерациясынан өз мекенине депортация болгон. Былтыр бир жылда 13025 кыргызстандык Орусиядан чыгарылган. Расмий Бишкектин маалыматында чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын 1-кварталында 655 000 кишини түзгөн. Алардын 400 000ден ашууну Орусияда. Булак Азаттык. Асман шаарынын биринчи имаратынын курулушу качан бүттөрү айтылды. Асман шаарынын биринчи имаратынын курулушу 1 же 1,5 жылдын ичинде бүткөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн 12 июлда МАМ курулуш агенттигинин жетекчиси Нурдан Орундаев брифингде билдирди. Анын айтымында чет элдик инвесторлор долбоорго инвестиция кыла башташты. Ал жакта көптөгөн долбоорго кызыктар инвесторлор бар. Акча жок деп айтпайбыз. Бул узак Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Мөөнөттүү долбоор. Курулуштун бүтүү мөөнөтүн айтуу мүмкүн эмес. Биринчи планга ылайык ондогон имараттар курулат. Буга балким 10-20 жыл керектелет. Учурда иштер башталды, күтөбүз. Биринчи имарат 1 же 1,5 жылдын ичинде тургузулат, деди Орунтаев. Ошондой эле ал жер тилкелерин бөлүштүрүү жана пландоо иштери башталганын кошумчалады. Булак Суперкежи. Улума эч нерсе койбодук. Садыр Жапаров элди маркумдарга эстелик орнотпого үндөдү. Каза болгон улума эч кандай эстелик койбогонун президент Садыр Жапаров Ала Тоо 24 телеканалына даярдаган көрүстөндөгү көйгөйү видео материалында айтты. Мен жыгачка эле аты жөнүн жазып койгом. Ал күнгө күйүп кеткендиктен жаңыртып койдук. Акыркы сапарга узатарда бир туугандарым чалып, 3 бодом ал даярдап койдук, жетеби деп сурашты. Мен телефондон тоокта сойбойсуңар дедим, деди Жапаров. Өлкө башы Ысык Көл облусундагы Чоң Ата Чоң Энестин сөөгү коюлган жерлерди көрсөтүп, мурун аларга да эстелик коюлганын, кийин алынганын айтып берген. Менин Чоң Ата менен Чоң Энемдин сөөгү ушул жерде жатат. Алар 1980-жылдардын аягында каза болушкан. Атамдын бир тууган иниси Жумакадыр деген байкем экөөбүз атама да эниме да эстелик тургузганбыз. Биз да канча ташка чектирип, жаздырып, тегерегин темир менен курганбыз. 1990-жылдардын аягында атам Меккеге барып келди. Өзү өмүр бою молдочулук кылган киши. Бирок мындай кылбаш керектигин билбесе керек.
Кийин Меккеге баргандан кийин шарият боюнча мындай болбойт экен, темир цемент колдонгон болбойт экен, арбак өзү кыйналат экен деп бардыгын кайра алдырып, тазалатып салган деди өлкө башчы. Ошондой эле видео материалында Садыр Жапаров өлкөдө ансыз да түздүк жерлер аз экенин, сөөгө коюлган жерлер кийин кайра иштетүүгө берилбесе, элди турак жай менен камсыз кылууда, азык-түлүк маселесинде көйгөй жарала турганын белгилеп, элди каза болгондордун таш, бетон менен эстелик тургузуп, айланасын коргоого чакырган. Мындан тышкары маркумдарды акыркы сапарга узатуудагы ашыкча чыгымдан арылуу керектигин белгилеген. Булак Суперкежи. Ташиев бийликти басып алууга аракет кылгандардын планы кандай болгонун айтты. Бүгүн 12 июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 7-каналга маек берип, жакында бийликти күч менен басып алууну пландаганга шектелип, кармалгандар тууралуу айтты. Ташиев кармалган топко тышкы күчтөрдүн тиешеси бар жогу тергөө аяктаганда билинерин белгиледи. Бирок булар эмне максатты көздөгөнүн үстүртөн айтып өтсөм болот. Бизде булар жөнүндө башынан эле толук маалыматтар бар болчу. Куралдарды, аскер кийимдерин сатып алып жатышканы, дрондорду издеп жүрүшкөнү жана жардыргыч заттарды кантип жасасак болот деп кызыгып жүрүшкөнүн билгенбиз. Кайсыл жерден курал сатып алышты, кимдер аркылуу аскер кийимдерине буйрутма беришти, аларды кайда катышты. Мунун баарынын артынан түшүп, видео байкоолорго жаздырып жүргөнбүз. Баары бышып жетилгенден кийин балдар кармап келишти. Алардын өткөндө жүз берген окуяларды шылтоо кылып, элди көтөрүп, аскер кийимдерин кийип, чогулган элди атууга багышталган арам ойлору бар эле. Пландарын аткаргандан кийин ошол эле аскер кийимдерин чечип, мына биз эл тарапка өттүк деп жарыялашмак. Ошентсе да өлкө боюнча эл бизди колдоп кетет деген чолок пландары болгон, деди ал. Эске салсак, 5 июлда УКМК бийликти күч менен басып алууну пландаган деген чек менен 5 адам кармалганын кабарлаган болчу. Ташиев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча айтылган суундарга жооп берди. Бүгүн 12 июлда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү каналдардын бирине маек куруп, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча айтылып жаткан сындарга жооп берди. Ал бул жол салынбай калса өлкөнүн улуттук коопсуздугуна таасир этиши мүмкүн экендигин айтты. Бул жол салынышы керек. Бул долбоор Кыргызстандын түбөлүгү үчүн аба менен суудай керек. Бул долбоорго акылы жок же алысты көрө албагандар эле каршы чыкпаса, акылтуу кыргызстандыктар каршы чыкпайт, деди Ташиев. Атайын кызматтын төрагасы бул долбоорду ишке ашыруу маселеси Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бир нече жолу көтөрүлүп, бирок ар кандай себептер менен башталбай келгенин белгиледи. Президенти Садыр Нуркожоевич бардык тараптардын тилин таап баштап кетти. Бул жол бүтсө дүйнөнүн эшиги мамлекетибиз үчүн ачык болот. Туюк өлкөдөн транзиттик өлкөгө айланабыз. Экономикабызда ИДПнын өсүшү бүгүн 8,1% болуп жатса, бул жол бүткөндөн кийин мындан да жогору болот, деди ал. Ошондой эле Ташиев экологияга зыян келтирбөө үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатат деп ишендирди. Айтымында 15 жакын туннель тешилет. Telegram каналга чагымчыл материал салып жаткандардын максаты башка. Ошону жалпы эл журт билип алышы керек. Бул жолдун курулушуна ич ашышып жаткан тышкы күчтөр жок эмес. Эгер кимде ким каршы чыкса, ал ошол тышкы күчтөрдүн буйрутмасын аткаргандар деп билсек болот. Ошондуктан кандайдыр бир провокация болсо дүрбөп чыгардан мурда жети өлчөп бир кескиле дейт элем, деди Камчыбек Ташиев. Борбордук жана түштүк Европаны ысык каптады. Европа дүйнөнүн башка аймактарына караганда бул жол менен 2 эсе тез жылып жатат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Катуу ысык Европанын борбордук жана түштүк аймактарында температуранын 40 градуска чейин көтөрүлүшүнө алып келди. Бийлик Италияда, Румынияда жана башка өлкөлөрдө этият болууну, сууну көп ичүүнү жана күндүн эң ысык маалында көчөгө чыкпоону эскерткен. Кечээ 11 июлда Италиянын өкмөтү 7 шаарда, негизинен өлкөнүн борбордук аймактарында, түндүк чыгыштагы Рим жана Триестте кызыл кооптуу деңгээли жарыяланды. Эксперттин айтымында климаттын техногендик өзгөрүшү температуранын кескин өзгөрүшүнө, күтүүсүз борон чапкындарга жана ысык толкундарга алып келүүдө.